Ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторийди 2023-2024 жылга чейин узартуу керек. Себеби ал бизнес коомчулугун негизсиз текшерүүгө бөгөт коюу максатында киргизилген. Бул туурасында ЖИАнын төрагасы Жоодар Омошов Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтуусунда мораторийге салык кызматын да кошуш керек. Анткени ишкерлер көбүнчө салык кызматы тарабынан аксап, адилетсиз мамилеге дуушар болот. Ошондой эле салык алынуучу тармактарда такталыш керек. Мындан сырткары ишкерлер менен мамлекеттик кызматтардын ортосундагы байланышты кескин төмөндөтүп, санари форматка өтүү кажет. Алдыда референдум өтөт. Ага жараша 4-5 жылга экономикалык божомолдор, стратегия, пландар болот. 2020 жылдын октябрындагы саясий окуялардан кийин президент Садыр Жапаров менен ишкерлердин жолугушуусу болгон. Анда кемчиликтер, сураныштар боюнча сунуштар берилген. Анын натыйжасында жарлыкка кол коюлду. Мунун негизинде бийлик бутактары экономикалык тиешелүү маселелерди, аткезчиликти жана көмүскө экономиканы тартипке чакырышы кажет. Болбосо ачык айкын иштеген ишкерлер да терс таасир алат. Мындан сырткары пандемия, андан кийин чет элдик валюталардын кунунун көтөрүлүшү өлкөдөгү саясий окуяларда терс таасирин тийгизгенин белгилеген. Анткени менен өкмөт башчы Улукбек Марипов 21 февралда бизнес коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, анда премьер-министр ишкерлер менен тыгыз иштешүүгө убада берди. Садыр Нуркожоевич президент болуп келгендеги эң биринчи указдардын бири бул сиздерди колдоо боюнча жарлык чечим алды. Азыр өкмөт бул боюнча биз дагы чечимдерди даярдап жатабыз. Бүгүнкү күндө эң чоң маселе бул экономиканы көтөрүшүбүз керек. Экономиканы көтөрсөк, инвестицияга шарт түзсөк, сиздерди биз колдосок, коргосок, эч кимге тийгизбей, мен ойлойм ошондо мамлекетте экономика өсөт. Ал эми өкмөттүн басма сөз борбору билдиргендей, Улукбек Марипов мындай жолугушуулар өкмөт менен ишкер чөйрөнүн пикир алышуусун кубаттаарын белгилеп, баарлашууну мындан ары улантууну сунуштаган.